ооруканаларда турган бейтаптардын саны 394, 11-и оор абалда туруп атат, 4-өө жандандыруу бөлүмдөрүндө реанимацияда, орточо оор абалдыкта 63 бейтап туруп атат, канааттандырарлык жана клиникасы жок учурлары 320, чыгып кеткени 957, каза болгондор 14. Бир сутка ичинде лабораториялык изилдөөлөрдүн саны 2245 болду. Ошонун ичинен жанакы айтылган 15 жаңы учуру табылып турат. Бүгүнкү күнү медициналык көзөмөлдө жана үй карантин шартында 6632 адам туруп атат. Булар жанакы лаборатория жол менен тастыкталган бейтаптар менен байланышта болгон жактардын саны. Республика боюнча обсервациялык иштер дагы эле көчүрмө жүргүзүлүп жатат. Бүгүнкү күндө 2090 киши ушул обсервация шартында бүгүнкү күндө кармалып, текшерилип, ошол жерде медициналык көзөмөлдө туруп аткандарын айта кетем.